Орозо айында, мына орозо келген учурда биз баарыбызга, мээбизге ушундай зээнибизге сиңип калган эртеден кечке чейин ачка болуш керек деген маани бар да. Эмнеге Алла Таала ачкачылыкты ушул бир учурда тыйып койду десе, биздин аалымдар айтат, адам баласы бул тирүүлүк жашоодо ушул эки нерсе менен байланат экен да. Ушул эки нерсе болгондо адам ушул ааламга жабышып турат экен да. Биринчиси ошол тамак аш дейт, ашказан. Ашказан тамак аш кылып, тамак ичиш үчүн жашайт экенбиз да. Ошого байланып калат экенбиз. Экинчиси болсо өзүбүздүн жеке каалоолорубуз. Өзүбүздүн жеке нафсани каалоолорубуз. Ошол эки нерсе менен бул ааламга кармалып тургандыктан Алла Таала ушул эки нерсени тыят экен. Бул дүйнө менен мамилеңерди үзгүлө деп. Демек бул дүйнөдө мамилени үзгөндөн кийин ушул эки нерсе менен убактылуу эле нерсе, ушул күндүз эле. Демек үзүлгөндөн кийин демек эмне кылышыбыз керек деген маани пайда болуп калат да. Анда Алла Таала менен болгон мамилени байлаш керек болот экен. Дүйнө менен мамилени үзүп туруп, ачкачылык менен Алла менен болгон мамилени байлаш керек болуп калат экен. Тилекке каршы бизде көбүнчө ошол ачка болуп коюу менен өтүп кетишет көбү. Анда деле алынат, ачка болду Аллах ыраазычылыгы үчүн, бирок сооп тапты, бирок пайда таппай калат экен да. Баягы орозого чейин эле ошол адам болчу, орозодо ачка болду, орозодон кийин деле ошол адам. Эмнеге десе, ал демек бул жашоодогу болгон байланышты үздү, тамак ашты, бирок экинчи нерсени байлабай калды дейт. Ал деген ошол Алла Таала менен байланыш болбой калды. Ушул ачка болуп турган учурда адам баласы көкүрөгү ачылат экен, зээни ачылат экен. Ошол учурда көбүрөөк жакшы иштерди кылыш керек экен. Туугандар менен баягы мамилеси жакшы болбой калса, ушул айды себеп кылып туугандар менен мамиле жакшы кылсын, кедейлерге көп жардам берсин, Куранды көп окусун, мүрзөдө туугандарды көбүрөөк зыярат кылсын, зикирди көбүрөөк чалсын, жакшы иштерди көбүрөөк кылып Алла менен байланышканда, бул жак үзүлүп турган учурдачы, ошондо адам баласы орозодон кийин өзгөрүлөт экен да. Ошондой эле Алла Таала бул жакта биздин ден соолугубузга да пайда кетип атат. Анткени биз кайсы бир деңгээлде ачка болуу менен ден соолугубузга пайда кетип атат. Пайда кеткендин бир белгиси кандай десе, ал дагы бул жакты караш керек экен. Биз көбүнчө эртең менен оз жаап атканда тамакты аябай көп жеп алабыз дагы, күндүз ачка болуп эле жүрө беребиз да. Анан кечинде да кайра тамак көп жеп алабыз. Алымдар жок дейт да. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын орозосу мындай болгон эмес дейт. Пайгамбарыбыз эртең менен аз эле тамак жеген дейт. Кээде бир аз эле суу менен курма ичип алган дейт. Эмнеге десе, көбүрөөк ачка болуш керек экен, ошол пайда экен да. Тоо эле боло бербестен ачка болуунда сезиш керек экен. Ошондо биздин ден соолугубузга пайда болот, бир аз ичиндеги тамак менен. Ошондой эле биздин зээнибизге дагы күндүз жакшы иштерди кылганга да пайда берет экен да. Ошо эки жактыдан алып кете турган болсок, биздин орозобуз ден соолукка да пайда, жан соолукка да пайда болуп, орозодон кийин бир өзгөрүлгөн адам болот экенбиз да. Эгер ушул эки нерсени тең албай турган болсок, анда ачка болуп, орозодон сооп таап гана өтүп кеткен адам болот экенбиз.